Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун маалыматтык технология бөлүмүнүн 2018 жылдын аягында реорганизациядан кийин куюшкан. Анан ушу 2019 июлунан баштап мен жетектеп келатам. Маалыматтык технология бөлүмүнүн негизи өзүнүн максаты түзүлгөнү бул ушу Жогорку соттун азыркы учурдагы мезгилдеги маалыматтык технологияларды киргизүү, сот системасына жеңилдетүү, санариптештирүү деген ниет менен иштеп келатабыз. Азыр эстеп кетсем, 2008 жылдан мен ошо Жогорку сотко жумушка киргенден баштап азыркы учурга чейин аябай көп өзгөрүү болду. Мен келгенде кээ бирки бөлүмдөрдө печатающий машинканы көрүп калдым. Андан кийин компьютеризация деп компьютерлер жаңы коюлду. Электрондук маалыматтык системалар ишке ашып атат. Жалаң Жогорку сотто эмес, биринчи инстанциядан баштап келатат. Бүт жалпы системанын бир сет сыяктуу болуп туруп, кошулуп, азыркы учурда ошондой иштер жүргүзүлүп жатат да. Биринчи инстанцияда автоматташтырылган маалыматтык система 17 жылдан бери иштеп келатат. 3 пилоттук сотто толук цикл менен иштейт. Калган 64 биринчи инстанция сотторго коюлган, регистрация жагы эле болуп, анан распределение жагы башталып келатат. Ал иш-чаралар жүрүүдө. Алдыгы пландарда экинчи инстанцияны ушул системага кошуп, анан кийин үчүнчү инстанцияны кошуп туруп, мисалы кассация Жогорку сотту, ошондо бири менен баягы сот иштери жүргүзүү максатта турат да. Соттук автоматташтырылган маалыматтык система ЕРПП реестрине кошулду. Азыркы техникалык кичине жумуштар болуп атат. Мисалы, ал кошулган максаты тергөө жактан келген материал сотко түшкөндөн кийин биз жактан каралып, анан биз жактан сот жактан чыккан чечимдер ошол системага кирип, өзүнчө баягы банк данных болот да, электрондук. Мындай эч качан болгон эмес. Азыркы бул современный система деп эсептесек болот. Дагы айта кетсем, азыркы видеоконференц байланыш системасы 7 область менен, анан Бишкектеги шаардык соту менен байланыш бар. Бир жерге чогулуп, алыс жактан келбей, өздөрүнүн ордунда эле отурушуп эле келип мындай байланыш өткөрсө болот. Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунда аудио-видео жазуу системасы 2017 жылдан бери иштеп келе жатат. Бул системанын жакшы нерселери, бул артыкчылыгы негизи сот процессинин бүт баарын камерага жазылап, микрофон звугу менен. Бул жакшы жерлери, мисалы, мурда андай система жок кезде протоколго жазылбаган нерселер билинбей кетчи, спорный болуп. Азыркы кезде ал жер аныкталып туруп, көрсө болот. Бул дагы бир жакшы нерсеси бар. Мисалы, алыс жактан сот процесси болуп аткандан кийин СИЗОдон адамды алып келбей, аудио-видео фиксация системасы аркылуу мисалы допрос өткөрсө болот, өзүнүн показанияларын бериши мүмкүн. Аудио-видео запись ишке тиркелип туруп, архивке жөнөтүлөт. 2013 жылы сайт ачылган, интернет сайт. Азыркы аталган акт сот KG сайты ошол 2013 жылы ишин баштаган. Ал учурда электрондук акттарды киргизип баштаганда биринчи Жогорку соттон башталган, анан кийин пилотный 10 сот кошулду. Анан акырындап отуруп бүт республикадагы биринчи, экинчи инстанция сотторунун баары кошулган. Азыр 180 миңден ашык акттар киргизилип калды. Жалаң акттар эмес, ал ичине баягы сведениялар киргизилет, иш боюнча, отурумдар боюнча, анан кийин акт.
Жогорку сотто азыр кагаз түрүндөгү кагаз жүгүртүү системанын илгерки системаны акырындап жоюп кетиш үчүн таптакыр жоюлганга эмес, жеңилдеткен үчүн документ жүгүртүү система киргизилген. Бул нерсенин жакшы жерлерин айтып кетсе болот. Мисалы, бир тапшырма түшкөндө кызматкерлерге, аткаруучуга өзүнүн компьютеринен эле көрүп турат, ичинен аяктуу срогу көрүнүп турат, баягы сопроводительный документтер ичинде. Ошол түрүнө келтирип, кагаз менен иштебей эле электрондук иштесе болот. Максатыбыз да ушул системаны бүт сот системасына кошуу максат бар. Андан тышкары архивдеги мурунку иштер, анан азыркы каралган иштерди санариптештирүү иштер жүргүзүүдө. Жогорку сотко ошол санариптештирүүгө сканер алынган, жакында орнотулуп иш башталат. Баарыбызга сот системада иштеген кызматкерлерине, иштерине ийгилик, узун өмүр, көп анан жакшылыктарды тилеп кетет элем.